Ассаламу алейкум достор. Азыр биз мынакей арша бешик жактабыз, ынтымакта. Караңыздар, бул жерде мынакей ушундай бир сонун эки этаж үй сатылып жатат. Жана ошондой эле бул жакта биз карай турган болсок, мынакей караңыздар, кандай кооз көрүнүш, тоолорду карай турган көрүнүш. Жана ошондой эле азыр үйдүн ичине киргенде бул жакта сонун террасасы бар. Чыгып туруп көрсөңүздөр өтө сонун көрүнөт. Ал эми үй боюнча достор, мен силерге жүргүлө үйдү көрсөтүп кетейин. Бул жакта даже заборлору эле 1,5 кирпич менен салынган достор. Жанакей бул жакта үйдү көрсөтсөк, киргенде эле мынакей ушундай сонун бош жери бар. Бул жака мындай буюмдарды коюп койсо болот, площадка алып койсо болот. Жана ошондой эле бул жакта автоматический ворота менен 2 унааны кое турган орун бар достор. Жана бул жакта атайын даже бүт бардык нерселер каралган достор. Даже бул жерде мынакей мойкага суу краниктерди чыгарып койгон. Атайын даже бул жакта машина жууганга, килем палас жууганга жана бул жака жайып койгонго чейин өтө сонун шарттар менен түзүлгөн да достор. Бул үйдүн азыр мен силерге эң мощный жерин көрсөтүп берем. Эмнеси бул жакта мощный экен. Жана ошондой эле проект боюнча достор, могул жактын бардыгы мындай эме терезе коюлуш керек болчу. Ушундайынан бүт бардыгы терезе болуп, могу ичи холл болуш керек. Могу жерде эшик болуш керек болчу да. Кийин проект боюнча негизи ошондой кылсаңыздар болот. Ал эми буякты карасаңыздар, негизи эле кандай сонун, бул жак мындай кирсеңиздер жашыл зона, чөптөр, бүт бардыгы аябай сонун көрүнөт. Ал эми үйдүн ичинен биринчи баштайлы. Бисмилла деп туруп, үйдүн ичин силерге көрсөтүп берейин. Достор, бул жактан биз үйдүн ичине кирсек, ушундай чоң холлубуз киргенде. Бул жакта болсо биздики чоң гостиный комнатабыз, зал. Мынакей бул жактан. Так. Карасаңыздар, эми бул жакта бул үй жакында эле салынган, жаңы эле, өтө сонун акыбалда. Бул жакта өзүңүздөр каалагандай кылып туруп, ылайыкташтырып жасап алсаңыздар болот. Өтө кенен бул жака канчалаган конок келсе деле батырасыздар. Бул үйдүн аянтчасы 400 квадрат метр достор. Элестетиңиздер, 400 квадрат метрди. Бул жак болсо мынакей кухнясы, чай иче турган жер, кухня. Бул жакта үй бүлөңүздөр менен кенен отуруп чай ичкенге сонун бөлмө экен достор. Ал эми кийин бул жакты карасак, биринчи этаждын бул дааратканасы. Бул жакта мынакей ушундай даараткана. Эми достор, өйдөгө жүрүңүздөр. Так. Бул жакты карасаңыздар, тепкичтери кандай таштар менен жасалган достор. Бул өзүнчө эле керемет. Жүрүңүздөр, азыр бул жакты көрсөтөйлү. Так, бул жака чыксак, мынакей бул жак спальнялар достор. Жүрүңүздөр, азыр мына светтерди күйгүзгөнчө мен силерге көрсөтүп кетейин. Бул жакта мынакей бир спальнябыз. Бул жакта мына кровать, шкаф койгон жак. Жана ошондой эле бул жакта ушундай шаар жакты карай турган сонун көрүнүш. Бул жерден бизде бул бир спальнябыз достор. Бул жакта мындайча айтсак, родительский спальня деп койсок болот да. И бул жакта мындай кровать и ушундай душ коюлган. Бул жерде негизи мындай бир аз өзгөчө кылып өзгөртүп да койсо болот. И эң кооз жери достор, караңыздар. Кандай керемет. Эмне деген кооздук да. Бул жерде мындай машык өчү тренажерный эмелер бар экен, аппараттар. Ушундай вид менен билбейм. Бул жерде машыкканда эле бир рахат го дейм да. Жөн эле чай иче турган жерди азыр силерге да көрсөтөм. Ал башкача зонабыз. Кандай сонун негизи мындай вид, атмосфера. Так, бул жактан чыгып кетсек болот сиздер менен. Бул жакта бизде мындай бөлмөбүз бар. Биякта ушундай кийимдерди, буюмдарды кладовая деп койсок болот. И бул жакта так, ушундай дагы бир бөлмөбүз. Кээде коноктор келгенде ушу жактарга мындай бөлүп жаткырып же детский комната кылып койсоңуздар болот. Так, жүрүңүздөр кийинки бөлмөбүзгө. Бул жакта экинчи этаждын дааратканасы. Душевой кабина. Кааласаңыздар, ванна бул жакта. Бүт бардыгы мынакей жапжаңы бойдон аябай сонун биякта кооз жасалган бардыгы.
Бул жак болсо мондай зона отдыха. Азырдан чай кайнап атат. Биякта камин өзүнчө эле керемет. Отуруп алып, каминди от жагып коюп, эгер үшүгөн болсоңуздар, эмнеден үшүп калышыңар мүмкүн, достор. Мен айткандай эле бул өзгөчө жагыбыз мына ушул терраса, достор. Караңыздар, эми бул кандай керемет да. Могу жерде чыксаң, мынакей даже вот биякта ак үйүбүз турат биздики. Кандай сонун кооз тоолорго болгон көрүнүштөр. Бул жакта кооз кошуналар бар экен бизде. Могу жерде кандай сонун озеленение, негизи эле чыксаң бир өзүнчө настроениең көтөрүлө турган жер да. Ошого бул жакта, достор, муну деле өзүнчө мындай жабып, тосмо кылып койсоңуздар болот. Бирок бул жак негизи эле өтө сонун жасалган да. Бүт бардыгы өзү үчүн салынган, ар бир нерсеси бул жакта каралган да, достор. Ошондой эле бул жакта бизде мындай ылдыйга түшүп кете турган тепкичибиз бар. Бияктан так жүрүңүздөр. Так, мынакей, достор, ылдый жака түштүк. Эми бул жакта бир кооз эмесин караңыздар да. Бирок ошого чейин мен сиздерге бул жерде дагы бир преимуществолорун көрсөтүп кетейин. Бул үйдүн отоплениясы. Бул жакта электрический котел, газовый котел, биякта бойлерлер турат. Жана ошондой эле үйдө мисалы үчүн киши аз болсо, керектүү гана бөлмөлөрдүн жылуулугун иштетип коюп, калган бөлмөлөрдүн мисалы үчүн иштетпей да койсо болот экен да. Бул өтө экономдуу варианттардын бири. Жана бул жакта дагы бир момент, жүрүңүздөр. Бул жерде мындайча айтканда бомба убежище десек болот да. Үйдүн бардыгы унутуп калдым. Эң айта турган жерим бул кирип туруп көрсөтсөң болот. Биякта стенанын толщинасы 2,5 кирпич, 60 сантиметр ушундай. Үйдүн бардыгы ушундай 2,5 кирпич менен салынган, достор. Бул караңыздарчы, эмне деген толщина да, бронированный эшиктер. Бул жак негизи ушундай бир погреб сыяктуу да. Бияка мындай кымбат баалуу нерселерди сактаганга бияка бронированный эшикти коюп туруп, ушундай максатта жасалган бөлмө экен. Сиздер менен азыр эми үйдүн сырт жагындагы кооз жерлерди көрсөтөйлү. Особенно жайдын күнү биякта өтө сонун экен да. Эс алганга биякта бир бөлмөбүз бар. Эми, достор, бул жакта мына караңыздар, сыртта дагы бир ушундай бөлмө. Бияка кирсек, бул кухня. Сырт жакта летний кухня десек болот да. Бул жакта дагы мынакей өзүнчө мындай стол коюп, сонун кылып туруп жасап койсоңуздар. Негизи эле мындай кенен экен да, бар жокчу бул жактачы. Анан как вариант катары, достор, бул үй болуп салынган, бирок ушуну сиздер медцентр сыяктуу же детский садикке караштырып да биз мындай байкап көрсөк, детский садикке дагы сонун ыңгайлаштырса болот экен. Жана ошондой эле медцентрге деле өтө сонун ыңгайлаштырсак болот экен, достор. Эми негизи эле мындай караңыздарчы, кандай кооз. Бул жакта зона бар, мындай шашлычный зона, барбекю зона деп койсок да болот да. Бул жакта мына столдорду деле караңыздарчы, полный таштан жасалган бассейн. Бул жерде чарчап келсең, бассейнге түшүп, сонун видке чыгып алып, тоолорду карап отурсаң болот. Жана ошондой эле эркектердин эң жакшы көргөн хоббиси бул биягы душ. Бул жагы болсо мынакей мондай парилка, достор. Өтө сонун, бардыгы сонун жасалган биякта. Бул үйдө жөн эле эс алып эле жүрүш керек экен да. Эс ала турган эле үй экен. Өтө сонун, керемет. Бияктан чыгып, мынакей достор келсе, туугандар келсе, ушу жакка жайгашып алып, сонун эс ала турган зона. Бул жак болсо бизде очоккана, достор. Бул жак биякта баняны жага турган жери, очокканабыз. Бул жердеки биздики мангал. Бүт бардыгы каралган, достор. Ошондой эле бул жакта үстүндө дагы бир бөлмө бар. Үстүнө эсте биз карай турган болсок, ал жакта отундарды, биякта үйдүн ээси отундарды жарып туруп, үстүнө сонун кылып тизип коюптур. Чоң бир бөлмө үстү өзүнчөчү. Эми бул жак болсо, үйдүн ээси айтмакчы, бул жакты
мондай теплица сыяктуу гүлдөрдү өстүрөйүн деген экен. Сонун кооз гүлдөрдү бул жак мондай тосулмак экен. Монун баардыгына гүлдөрдү өстүрүп чыгышмак экен да. Бирок тилекке каршы азыр убакыт болбой калыптыр. Эми бул жакка барабыз достор. Үйдүн сыртынын ошол кооз жерлерин көрөбүз. Бул үйдүн баасы силерге кызык болот болсо керек достор. Албетте бул баа арзан эмес, бирок бул жерде бул райондун биз карап көрдүк. Жөн эле пустой участкалары деле ушул өтө кымбат бааларда турат экен. Мына карабыздарчы, могу зеленый зонаны, могу жерде атайын фонтанга уже баары жасалган болчу, фонтан пока кылынбай турат. Бирок бүт бардыгы мынакей сонун. Мен айткандай, могу жерде терезелерди коюп туруп, тосмолорду кылып койсо өтө сонун көрүнөт. Бул жакта мондай бакчалар менен достор. Мен бул жерде өзүнчө эле жатып алып, билбейм, эс алгың келе турган жер экен да, баня, бассейн, кандай вид, керемет. Жөн эле бул үйдө жашасаң нерв болбойсуңбу деп ойлоп атам да. Анан бул жакта болсо мынакей ушул үй тиричиликке керектүү буюмдардын баардыгын сактай турган бөлмө достор. Инструменттерди, майда чүйдөлөрдү, газонокосилка жанагындай башка аппараттын баарын ушул жакта сактаса болот экен. Жана мен айткандай эле достор, бул заборлор даже 1,5 кирпичтен кылынган да. То есть бул үйдүн баардыгы өтө сапаттуу, өзү үчүн салынган үй. Бул үйдүн азыркы күндөгү баасы бул $890,000. Албетте бул жерде кичине содалашып келишсек болот. Акча керек болгон маселеден бул жакта үй сатылып жатат. Ошол себептен достор, анан мен айткандай эле бул райондо үйлөр 1 миллиондон өйдө турат достор. Ал эми ушундай сапаттуу салынган үйгө бул баа өтө эле ыңгайлуу жана жакшы баа. Участоктун аянтчасын ала турган болсок, 8,5 сотокко жакын документтер менен. Бул өтө кенен участок. Бул жак мына кимдин үй бүлөсү чоң болсо, ким тоо жака жакын, тынчыраак, абасы таза, сонун жерде жашайм десе, мына достор, силер үчүн өтө сонун варианттардын бири. Эгер кимге кызык болгон болсо, биз бул жакта номерлерди калтырып коебуз. Номерлерге чалып, келип көрсөңүздөр болот достор.